Кыргызстанда калкты ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу иштери 2000-жылдары башталган. Бүгүнкү күнгө чейин бул тармакка республикалык казынадан, эл аралык донорлордун эсебинен эбегейсиз каражаттар жумшалып, бир катар айылдарда калк таза суу менен камсыздалды. Сандар сүйлөйт берүүсүнүн бул чыгарылышында Нарын облусунда калкты таза суу менен камсыздоо иштери тууралуу сөз кылабыз. Кутман, кечиңиздер менен. Айылдарды ичүүчү таза суу менен камсыз кылуунун эң башкы максаты калктын саламаттыгына кам көрүү. Нарын облусунда бир шаар, 27 айыл аймак, 138 айыл менен жалпысынан 144 калктуу конуш бар. Облустун дээрлик көпчүлүк айылдарында ичүүчү суу жетишсиздиги көп жылдардан бери көйгөй болуп келген. Таза суу менен камсыздоо иши Кыргыз Республикасынын 2018-2040 жылдарда өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясына ылайык Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин демилгеси жана Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен Нарын облусунда айылдарды ичүүчү суу менен камсыз кылуу жана санитарияны өнүктүрүү программасынын алкагында ишке ашууда. Капиталдык курулуш планына ылайык Нарын облусунда 2017 жылдан 2023 жылга чейин 11 айылда таза суу курулмалары курулган. Бул үчүн жалпы 204 миллион 890 миң сом каражат сарпталган. Ал эми быйылкы жылга капиталдык курулуш планына таза суу менен камсыз кылуу боюнча жалпы наркы 104 миллион 975 миң сомду түзгөн. Курулушу 2-3 жыл мурун башталган 3 объекти киргизилген. Бул таза суу объектилеринин экөөндө курулуш иштери толук бүткөрүлсө, бир объектинин курулушу ушул жылдын декабрь айынын соңунда жыйынтыкталат. Нарын облусунун калкын ичүүчү суу менен камсыздоо багытында таза суу системасын курууга 2022 жылдан бери мамлекет тарабынан 2 миллиард сом же 32,9 миллион долларлык каржылоо каралган. Долбоорго Нарын районунан 16, Кочкор районунан 10, Жумгал районунан 10, Актала районунан 5, Атбашы районунан 2 айыл, облус боюнча жалпы 43 айыл сунушталып, курулуш иштери жана долбоорлоо жумуштары жүрүүдө. Долбоордун биринчи этабы Нарын облусундагы 28 айылды, экинчи этабы 15 айылды камтыйт. Биринчи этапка кирген 28 айылдын ичинен 7 айылда курулуш жүрүп жатса, Нарын районунун 5 айылында курулуш бүтүп колдонууга берилген. Жумгал, Кочкор жана Актала райондорунан 11 айылына таза суу тартуу үчүн тиешелүү документтер бүткөрүлүп, иштер алып барылууда. Нарын, Жумгал жана Атбашы райондорунда дагы 10 айылда жумуштар жүрүүдө. Ошондой эле ушул долбоор алкагында райондордо саркынды суулар системасын куруу дагы ишке ашат. Долбоорго Жумгал районунан Чаек, Лама, Кочкор районунан Исакеев жана Актала районунан Жергетал айылдарындагы 660 кожолук пилоттук катары Арис тарабынан тандалып алынып, долбоорлоо иштери аткарылып жатат. Ал эми Нарын шаарында Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы менен Швейцария өкмөтүнүн каржылоосундагы 6,5 миллион евролук фаза 2 долбоору ишке ашмакчы. Долбоорго ылайык 2 насостук станцияны камтыган саркынды сууларды тазалоочу жай жана 12 чакырым канализация тутумдары курулат. Бул үчүн калаанын батыш жана чыгыш аймактарында жерлер аныкталып, тиешелүү жумуштар жүрүүдө. Быйыл Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата Нарын облусунда таза суу объектилери дагы пайдаланууга берилди. Алардын бири Нарын районунун Четнура айыл өкмөтүнө караштуу Орто Саз айылындагы таза суу курулмасы
28 миллион 298 миң сомго курулуп, элеттиктердин түйшүгүн кыйла жеңилдетти. Арналган 45 объекттин ачылышына старт берүүгө толук даяр болгондугун билдиремин. Дуан башчысынын жана Минкап төрагасынын аралыктан катышуусунда кызыл тасмасы кесилип пайдаланууга берилип жаткан бул жай Нарындын Ортосаз айылына жаңы курулган таза суу системасынын баш курулмасы. Жергиликтүүлөрдүн ыңгайлуулугу жана саламаттыгы үчүн курулган таза суу системасы Кара-Кыргыз автоном облусунун 100 жылдыгына карата өлкө аймагы боюнча ачылган 45 объекттин бири болуп пайдаланууга берилүүдө. Таза суу системасынын жалпы узундугу 5 чакырым 55 метр болсо, башкы суу сордуруучу кудуктун тереңдиги 100 метрди түзөт. Ал эми башкы кудуктан чыккан суу атайын бактериялык чыпкылоодон өткөрүлүп, андан соң элге берилет экен. Мына ушул ишти аткарууга 28 миллион 298 миң сом сарпталса, ал каражат Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган. Мына ушундай элди таза суу менен камсыз кылуу иши облус аймагында 42 айылда жүргүзүлүүдө. Анын алгачкылары минтип пайдаланууга берилүүдө. Негизинен ушул жазы Жумгалда, Акталада, Кочкор районунда пилоттук негизде да жанагы саркынды сууларды тазалоо, очистительный сооружениялар менен да пилоттук долбоорлор ишке ашып атат. Негизинен таза суу бул чоң көйгөй. Өткөргөндөн кийин мындан ары да биз эми туура тариф саясатын туура алып барышыбыз керек. Анткени бул бекер акча эмес. Аткарылган бул иш өзгөчө айылдагы айымдарды кубантууда. Себеби алар буга чейин күнүмдүк жашоо тиричилигине сууну айылдын жанындагы саздан жана арыктан алып, аны тазалоо үчүн бир топ убара тартышчу экен. Эми минтип ар бир үйдөн суу чыгып, шаардагыдай шарт менен жашап калдык деп кубанышууда. Таза суу чыкканы түйшүбүз жеңилдеп, автомат кир жууган машина койдурдук. Крандан суу алып калдык. Биз эмес, балдарыбыз айдаган машиналарга да жеңилдик болду. 25-30 литрлик канистрлар менен алыстан ташып келишчү. Ден соолугубузга, тазалыкка абдан жеңил болду. Суу курулмасы мындан ары да токтотпой иштетүү үчүн суу киргизилген ар бир үйгө суу эсептегичтер коюлган. Бул эсептегичтердин жана негизги системадан үйгө чейинки материалдарды жергиликтүү тургундар өз чөнтөктөрүнөн жумшап алышкан. Элдин да салымы чоң болду. Бу жердеги ынтыма, элдин ынтымагы менен өздөрү колодестерден үйүнө суу тартып алышты. Счетчик аркылуу жалпы чогулткан акчасы 2,5 миллиондай акча чогултту. Суу комитеттери счетчик сатып алышты. Ошол акчага керектүү материалдарды жана жумуштарга жумшашты. Нарын облусу боюнча буга чейин таза суу тартыш 43 айыл бар экени аныкталган. Бүгүнкү күнү бул айылдарга таза суу тартуу иштери колго алынып, жалпысынан 32 миллион АКШ долларына жакын каражат сарпталууда. Жасалып жаткан бул иштин биринчи этабы менен 28 айылга таза суу тартуу мерчемделген. Долбоордун экинчи этабында 15 айылга таза суу системасын тартуу жумуштары аткарылат. Бул боюнча бүгүнкү күндө долбоорлоо иштерине тендер жарыяланып, аткаруучу ишканалар менен келишим түзүү иштери жүрүүдө. Алсак Нарын районунан 7, Кочкор районунан 6, Актала районунан 2 айыл таза суу менен камсыздалат. Курулуш иштери 2025 жылы башталып, 26 жылын бүткөрүү мерчемделүүдө. Ошентип, калкты таза суу менен камсыздоо жана саркынды суу тутумун куруу жумуштарынын биринчи жана экинчи этабы 2026 жылы аяктайт. Бул долбоорлор Азия өнүктүрүү банкынын каржылык колдоосунда мамлекет тарабынан ишке ашууда. Бирок муну менен эле облус калкы толук таза суу менен камсыз болбойт. Тагыраагы Азия өнүктүрүү банкынын долбооруна кирбей калган ичүүчү суу системасы жок дагы 5 кичи айыл жана 3 участок бар. Алар: Кочкор району боюнча Акчи айылынан 70 түтүн, Узун булак айылынан 56 түтүн, Сары булак айылынан 55 түтүн, Тарман суу айылынан 54 түтүн, Нарын району боюнча Сарой айылынан 45 түтүн, Терек участогунан 25 түтүн, Атбашы району боюнча Кирпич участогунан 20 түтүн, Нарын шаары боюнча Сейил булак участогунан 45 түтүн. Жалпы
370 түтүндө жашаган 1313 адамга таза суу жеткирүү зарылдыгы бар. Бул калктуу конуштарды ичүүчү таза суу менен камсыздоо үчүн мамлекет тарабынан каржы бактары изделип, Азия өнүктүрүү банкына 3-чү этап катары сунушталып, жыйынтыгы күтүлүүдө. Маалымат үчүн белгилесек, таза суу системаларын күтүү буга чейин коомдук уюмдар тарабынан башкарылып, андан жылына 14 миллион сом топтоо мерчемделгени менен, иш жүзүндө 9 миллион сом гана чогулуп, бул каражат жергиликтүү бюджетке дагы түшкөн эмес. Министрлер кабинетинин 713 токтому менен өткөн жылы Нарын облусунда айыл аймактарында ирригацияны, ичүүчү суу менен камсыздоо системаларын күтүүнү, ошондой эле тазалыкты, жайыттарды башкарууну комплекстүү уюштуруу боюнча пилоттук долбоор ишке ашкан. Анын натыйжасы менен ичүүчү суудан 2023 жылы 29 миллион сом чогултуу планга коюлуп, 30 миллион сом чогулган. Ал эми 2024 жылга 38 миллион 611 миң сом чогултуу пландалып, декабрь айына карата каражаттын 30 миллион 969 миң сому, же 80% топтолгон. Бул каражаттар жергиликтүү казынага чегерилип, таза суу системаларын жакшыртууга жумшалууда. Сиздер Сандар сүйлөйт берүүсүн көрдүңүздөр. Кийинки берүүгө чейин эсен болуңуздар.